кол коюуга укугу жок. 4 айдан бери иш токтогон. Андан белек мына акыркы ызычууну көрдүңүздөр. 52 адам иш таштады. Алар же жардамчы же жана катчы эмес, булар инженерлик кадрлар, таза суу агыскан. Экинчиден, байкоочу кеңештин көз каранды эмес өкүлдөрү каршы пресс-конференция беришти. Үчүнчүдөн, алар менен иштешип жаткан Дүйнөлүк банк айтып атат. Эгерде ушул жетекчилик кала берсе, бул проект токтойт. Анысас келгенсип, кийинки проекттер толук үзгүлтүккө учурайт. Азыркы проект биздики $94 миллион. Эмдиги жылы келе турган $132 миллион. Андан кийинки эки проект, бул Нарын областына келе турган Ислам өнүктүрүү банкынан $20 миллион, жана Баткен менен Таласка келе турган $50 миллион. Араб координациялык фондусу. Мына ушунун баары үзгүлтүккө учурайт. Биз капиталдык салымдарды эске алсак, негизинен транспорт министрлиги аркылуу жана архитектура комитети аркылуу кетет. Жартылай акчаны айылдарда кылып аткан таза суу проектиси да. Эми элестетип көрсөңүздөр, бир адамдын профессионалдуулугунун жетишпездигинен же шалаакылыгынанбы 14 миллиард сомдук иш үзгүлтүккө учураган турат. Мынакей акыркы кат, ал өзү кол коюуга акысы жок. Бирок орун басарларын кол койгула деп зордоп, коррупциялык схеманын башталышына негиз 3 жасалма кат табылды. Тендерди отмена болгон деп үстүртөн кат түшөт, ичинде андай болгон эмес. Президентибиз айыл жылы деп жарыялап атса, айыл жылына кылган биздин жакшылыгыбыз ушубу? Президент коррупция менен күрөшөбүз деп атса, коррупциялык схеманы кайра орнотобуз дегендер менен кандайча күрөшөбүз? Буякта 4 депутат айтып атат. Мен ойлойм, Кыргызстанда профессионал, чет элдик финансылык институттар менен, Дүйнөлүк банктар менен иштеше турган татыктуу инсандар бар. Алар конкурс алып келиш керек. Эгерде биз аны чукул арада чечпесек, бүт финансылоо токтойт, арис токтойт, биз белгилеген 100 000 айыл таза суусуз калат. Ошондуктан президенттин өкүлү, премьер-министрдин өкүлү чукул арада чечим кабыл алсаңыздар, биздин донорлор азыр ишин токтотушту дерлик.